Жошев УКМК Атамбаевдин жан сакчысын иштен алды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев иштен алынды. Бул тууралуу адвокат Замир Жошев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына жазды. Сагынбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-кызматында иштечү. Жактоочунун жазганына караганда жан сакчынын иштен алынганына Атамбаевди туулган күнү менен куттуктаган видео ролик себеп болгон. 9-кызматтын ички жоболоруна ылайык кызматкерлерге, коомчулукка видео кайрылуу жасоого, журналисттерге комментарий берүүгө тыюу салынат. Бирок видео аркылуу кимдир бирөөнү куттуктоого тыюу салынбайт деп жазган. УКМК бул боюнча азырынча комментарий бере элек. 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбеков курман болуп, ар түрдө жаракат алган. 100гө жакын адам ооруканага кайрылган. Ушул окуялардан кийин Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев аскер прокуратурасына күбө катары сурак берип чыккан. Путин Жээнбековду эмнеге чакырды? Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 20-сентябрда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен бир күндүк жумушчу сапары менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургак жер аскерлер топторунун катышуусунда биргелешкен практикалык иш-аракеттер өтө турган Оренбург шаарына учуп кетти. Өткөрүлүп жаткан машыгуулардын негизги максаты азыркы мезгилдин шарттарында аскердик аракеттерди жүргүзүүгө үйрөтүү, союздаш мамлекеттердин аскердик башкаруу органдарынын ыкчам шайкештигин жогорулатуу, ошондой эле Кыргызстандын жана Россиянын башчылары жолугушуу өткөрүп, эки жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, анын ичинде аймактагы коопсуздукту камсыздоо маселелерин дагы талкуулашат. Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамында Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшенбиев, президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Сыдыков, Кыргызстандын Россиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аликбек Жекшенкулов. Акыйкатчы Исаковдун саламаттыгы боюнча комиссия түзүүнү сунуш кылды. Акыйкатчы Токон Мамытов УКМКнын тергөө абагындагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун саламаттыгын текшерүү боюнча комиссия түзүү тууралуу сунуш менен Саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылды. Бул тууралуу Мамытов Азаттыкка билдирген. Анын айтымында Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Свердлов райондук сотуна күбө катары барган учурда ага Исаковдун адвокаттары кайрылышкан. Ал кайрылуунун негизинде акыйкатчы Саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылып, мурдагы премьердин ден соолугун текшерип чыгууга чакырды. Сапар Исаков 2018-жылдын 5-июнунан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Ал Бишкек жебин жаңылоодогу, Бишкектеги улуттук тарых музейин оңдоодогу мыйзам бузуу боюнча айыпталууда. Бул иштер боюнча соттор учурда жүрүп жатат. Буга чейин Исаковго кыр-арка артериясынын синдрому деген диагноз коюлуп, 16 августтан 28 августка чейин улуттук госпиталда жатып чыкты. Исаковдун адвокаттары мурдагы премьердин ден соолугу калыбына келбей жатканын айтышууда. Полдо жаткан аялдар төрөт үйүндөгү абалга министрлик түшүндүрмө берди. Кыргызстандын социалдык тармактарында Чүй областтык төрөт үйүндөгү кырдаалга байланыштуу саламаттыкты сактоо системасын сынга алып жатышат. Төрөтканада полдо жаткан аялдардын сүрөтүн жүктөгөн Анара Акматбекова көргөн көзүнө ишене албай жатканын жазган. Таң калып жатам, палаталар толуп калыптыр. Жаңы төрөгөндөр жерде жатышат. Бардык жери чаң. Номер 4-түнчү төрөт үйүн оңдоо үчүн жаап салышыптыр. Мындан улам кош бойлууларды Чүй төрөт үйүнө жөнөтүп жатышыптыр. Саламаттык сактоо министри бир нерсе жасайбы? Бөлүшкүлө. Чоң трибунадан баары жакшы дегендер көрсүн деди. Акматбекова саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева Спутник агенттигине министрликтин буйругу менен төрөт үйлөрү жыл сайын оңдоо иштери үчүн жабылаарын билдирди. 16 августта үй бүлөлүк ири медицина борборлорунун бардыгына кызмат көрсөткөн номер 4 шаардык перинаталдык борбор жабылган. Номер 4 төрөт үйүнүн ордуна эне жана баланы коргоо улуттук борбору, номер 2 клиникалык төрөт үйү, номер 1 төрөт үйү, Чүйдөгү төрөт үйү менен репродукция борбору нөөмөттөшүп кызмат көрсөтүүдө. Бүгүн Чүй областтык төрөт үйү нөөмөттө болду. 3-4 аял бош керебет жок болуп калгандыктан жерге жатып калышты. 2-3 сааттан кийин алар төрөт үйүнө чыгарылат.
Сураныч туура түшүнүңүздөр. Аялдар ыңгайлуу жана таза палатада жатыш үчүн оңдоо иштери үчүн жабдууга аргасызбыз. Биздин төрөт үйлөр эски имаратта болсо да заманбап шарттарды түзүүгө аракет кылып жатышат. Бардык кесиптештерим үчүн кечирим сурайм. Номер 4-төрөт үйү 28 сентябрда ачылышы керек. Андагы оңдоо иштери 4 күнгө кеч болуп жатат, деди Асылбашева. Экс-мэрлердин сотунда ызы чуу чыкты. Бүгүн 20 сентябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда Борбордун мурунку мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун кылмыш иши боюнча сот отуруму улантылды. Сот отурумунун жүрүшүндө Нуралы Досалиев күбө катары Кулматов мэр болуп иштеп жатканда курулган Калыс Ордо конушундагы мектеп боюнча суралды. Тергөөнүн версиясы боюнча 2014-жылы Кулматов Твея компаниясы Бишкек жепти модернизациялоонун алкагында 2 жаңы мектептин курулушу үчүн берген $2 миллион грантты мыйзамсыз пайдаланган. Күбө Досалиев Бишкек мэриясынын шаар куруу жана архитектура бөлүмүндө башкы адис болуп иштеген. Ошондой эле мектептин курулушу боюнча сынак өткөрүүдө укуктук колдоо көрсөткөн юрист болгон. Ал айыпталуучулар Кулматов менен Сталбек Өмүркановдун тактоочу суроолоруна жооп бере алган жок. Күбө ар бир суроо эсинде жок экенин айтып, жооп берген жок. Анын жообунда залда отургандар жана айыпталуучулар канааттанган жок. Сен эң акылдуу юрист эмес белең? Казан университетинин бүтүргөнсүң, деп күбөгө Өмүрканов мамлекеттик айыптоочу айыпталуучуларга жана алардын тарапташтарына эскертүү берүүнү суранды. Анын айтымында алар күбөгө басым жасап жатышат. Ал тарапташтарды залдан чыгарууну сурады. Судья Кубанычбек Касымбеков айыпталуучулардын тарапташтарынын бирин залдан чыгарууну талап кылды. Жактоочу Сергей Слесарев прокурорго буга чейин айыптоочу тарап башка күбөлөргө басым жасап, анда судья эскертүү бербегенин айтты. Өз кезегинде Кулматов ал сүйлөп жатканда мамлекеттик айыптоочулар сөзүн бөлгөндө судья эмне үчүн эскертүү бербегенин сурады. Эгерде биздин оозубузду жаап жатышсаң да мен дагы чыгам, ачыкла, деди ал. Судья кайрадан тарапташтардын бирин залдан чыгарууну талап кылды. Ал залда адамдар көп болгондуктан чыга албай турганын айтып, сот процессине комментарий бербөөнү убадалады. Судья түшкү тыныгуудан кийин аталган тарапташты залга киргизбөөнү тапшырды. Ташиев кимди чыккынча атады? Жогорку кеңештин экс-депутаты Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу элге сабырдуулук тилеп, ал жакка чыккынчыларды, саткындарды, коркокторду жана саясий сойкуларды жибербеш керектигин жар салды. Ошондой эле баарыбызга сабырдуулук керек. Биз мамлекетти, президент жана бийлик ээлери бар элбиз. Мамлекетти, элди, жерди сактоо, коргоо ошолордун түздөн түз милдети. Ошондуктан биз аларга ишенүүгө мажбурбуз. А эгерде чече алышпаса, анда башка сөз иш болот, деп билдирди. Ошондо чыккынчы сойку деп кимди айтты? Чек арачы болсо эле Жеңиш Разаковду аттап тондоп жибере беришет. Анысы бир нерсе чечсечи, качан болсо тескери реакция. Демек Ташиевдин ташы Разаковдун огородуна ыргытылган жокпу? Өзү деле ачык айтып койсо болмок, табышпак кылбай. Бул тууралуу Фабула гезити жазды. Исаев партия түзүүгө белсендиби? 6 кишинин башын араң бириктирип, ага катын бала тага жээнин кошуп атып, таптакыр пайдасы жок тамтаңдаган партия түзө сала, анысы комадан чыкпай жаткан заманда 6 айга жетпеген аралыкта бакыйган партияны түптөп, ал партия мамлекетте олуттуу маселелерди оң жагына чечүүгө дем кошуп аткандар бар. Алсак кадимки Канат Исаев мындай батыл кадамга 2015-жылы бара алган. Ушу тапта Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев жана партия түптөөгө белсенип жатканын эшиттик. 2015-жылы кыска мөөнөттүн ичинде Кыргызстан партиясын марага жеткирген Канат Кедейканович 2020-жылы бир топ мандатты бөктөрүп кетерине шек жок. Эмне дейли? Демилгеңизге дем кошулуп, өлкөнү өнүктүрүүгө кылган аракетиңиздин акыбети кайтсын. Чимкирик аккан парламент тараганы жатат. 6-чакырылыштагы чимкирик, элита, кой сыяктуу ар кандай кайманаттарга ээ болгон парламенттин кылган иши коомчулукту алымсынтпай көптөн бери ана тарайт, мына тарайт менен жашап келет. Бирок мунусунда даана тарачуу болуп калды окшойт. Ошол эле Жогорку кеңештин өзүнөн чыккан айрым маалымат булактары бул чакырылыштагы парламент чукул арада тараганы калганын айтышууда. Буга албетте эң биринчи себептерден болуп мыйзам чыгаруу жаатында депутаттардын алсыздыгы. Алардын басымдуу бөлүгү өздөрүнүн негизи жумушу мыйзам чыгаруу жана аны көзөмөлдөө экендигин унутуп, тек гана популисттик кадамдарга басым жасап жаткандары болуп берет. Бул парламенттен жогору турган бийликке да ыңгайлуу болуп турат. Балким демилге дал ошол жогорку жактан келип түшүшү да толук мүмкүн. Бизге жеткен маалыматтар боюнча 6-чакырылыштагы парламентти таратуу сунушун дал ошол эле депутаттардын өздөрү жакынкы күндөрү жыйынга алып чыгат жана 7-чакырылыштагы парламенттик шайлоо келе жаткан 2020-жылдын жазында өтүшү күтүлөт.
Демек ушул божомол туура келип калчу болсо, кийинки жылдын күзүндө даярданып жаткан саясий күчтөрдүн шаштысы кетип, көпчүлүгү парламент босогосун аттоого үлгүрбөй, кайра эле баягы эски саясатчы депутаттар шапкелерин алмаштырган тейде келип калышын айтпасак да белгилүү. Аны менен катар жаңы кабыл алынган мыйзамга оңдоолор боюнча парламент босогосунан өтүү 9% барьерди эске ала турган болсок, аты-жыты коомчулукка канча сиңиш элек, болбосо жаңы түзүлө калчу партиялардын шансы деги эле жок экенин унутпашыбыз керек. Ассаламу алейкум, урматтуу Сооронбай Шарипович. Мына биз бүгүн азыр Ош-Бишкек трассасында Базар Коргон менен Жалал Абадтын ортосундагы жолдо кетип атабыз. Жолдун акыбалын көрүп турасыздар. Машина абдан көп, чаң, эч нерсе көрүнбөйт. Кыскасын айтканда кор болдук. Бул жолду Азербайжандар тендерден утуп алып куруп атышты эле. Азыр мамлекеттин акча бөлүнбөй, жол токтоп калыптыр. Токтоп калганына 2 ай болду. Мурун суу себеп турчу эле, азыр суу сепкенде эле эч ким жок. Элди ойлогон эч ким жок. Өткөн ар бир шопурдун бардыгы нааразы болуп, машинасына ыйлап кетаткан учуру азыр. Эми бул ушул мойдон кышы менен калып кететмиш деп атышат. Жол кургандар акчага бөлүнбөй, Азербайжандар кетип калыптыр. Ушуга бийлик көңүл буруп койсо, урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович өзү көзөмөлдөп койсо деген суранычыбыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Азыр ушул сиздер көрүп турган жол кадимки эле Ош-Бишкек жолу. Бул баягы Жалал Абадтан Базар Коргонго жеткичектүү жол. Ушул жолду биздин ушул бийликтеги адамдар дейбизби, жол курчулар дейбизби, башташкан. Бүтүрүп беребиз, жакшынакай кылабыз деп баштап алып туруп, бирок ортосуна дагы келбей атып таштап коюшту кайра деле. Азыр эми эл ушунун айынан аябай кыйналып жатышат. Бул жерде мисалы бул жылдатып азыр суу себеп коюптур, эми жууган машинабы же башкабы барачакты бир ылай болуп ушундай кир болуп калат. Эгер сууну сеппей болсо чаңдан көзүн көрбөй калат. Иши кылып бул жерде азыр аябай мындай элдерге кыйынчылык жаратып атат ушул жол. Машинанын дагы ходовойлорун бат эле талкалап жараксыз кылып коет. Негизи эле ушул биздин өкмөт бир ишти баштаганда ошону аягына чыгарса, азыр буну айтып жатканыбыздын себеби, урматтуу мекендештер, бул жолду дагы деле ушул иштерин кылып жаса түшүнөкпүз. Эми жолубузду кылып берип атат. Дагы бүткүчөктү эми чыдайбыз деп. Бирок андай эмес, азыр иштер толугу менен токтоп турат. Токтогонуна бир 2 айдай болуп калды. Бунун себеби азыр бизде акча жок деп, бюджетте акча жок деп. Эми ушул кичинекей жерди бүтүрүп берип койсо жакшы болмок негизинен. Анткени урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билесиздер, азыр штраф деп же болбосо жолдун акысы деп аябай эле ушул айдоочулардан көп акча алышат биздин мамлекет. Ошол ушул оюбуз менен бөлүшүп коелук дедик. Эгерде сиздер дагы бул роликти көрүп жаткан болсоңуздар, ютуберлер, урматтуу, сиздер дагы кааласаңыздар каналдарыңызга киргизгенге уруксат беребиз. Бул видеону болсунча жайылталы, биздин үнүбүздү бийлик уксун деген ниеттер менен чыгардык. Базар Коргондон ошол Жалал Абадка кетип аткандагы жол, дагы бир жол эскертип кетели.